Biz буга чейинки башка bir видео сабакта карама-каршы сандар жөнүндө сөз кылган болчубуз. Анда эмесе бул видео сабагыбыз дагы карама-каршы сандар жөнүндө болсун. Бул жерде бир саноого берилген. Анда бир санды белгилеп алалы. Мисалга 4. 4 санынын карама-каршы санын эсептейбиз. Аны көрсөтүү үчүн биз таблица түзүп алат болчубуз. Мисалга бир сан, анын бул жагына карама-каршы санын жазып көрсөтөт болчубуз. Каршы санын. Биз 4-тү белгилеп алдык, 4-тү жазып алдык. Анын карама-каршы саны канчага барабар экендигин карайбыз. 4 нөлдүн оң жагында жайгашкан, ал 1, 2, 3, 4 бирдик узактыкта. Анын карама-каршы санын табуу үчүн биз нөлдүн сол жагына 4 бирдикке жылабыз. 1, 2, 3, 4. Биз минус 4кө келип токтодук. Анда 4-түн карама-каршы саны бул минус 4. Bir сандын карама-каршы санын көрсөтүүдө биз минус белгисин колдонобуз. Анда айта алабыз, бул жердеги минус белгиси бизге карама-каршы деген маанини дагы берет. Мисалга ала турган болсок, жазып көрсөтө турган болсок, минус 4. Минус 4. Минусту башка түстө белгилеп алалы. Минус 4. Ал барабар, бул сан барабар 4-түн карама-каршы санына. Карама-каршы санына. Минус 4 ал барабар 4-түн карама-каршы санына. Бизге 4-түн карама-каршы саны кайра эле минус 4-тү берип жатат. Же болбосо бул жердеги санды айта алабыз. Ал 4-түн карама-каршы саны деп дагы айтсак болот. Башка бир мисал жазып көрсөтө турган болсок, мисалга минус а саны деп алалы. Биз анын ордуна кандайдыр бир санды дагы койсок болот. Анда минус анын карама-каршы саны ал сандын анын карама-каршы санына барабар деп айта алабыз. Карама-каршы санына барабар. Минус а анын карама-каршы санына барабар. Бул санды саногунда дагы көрсөтө турган болсок, мисалы бизде бир саногу. Бул бир саногу. Анын башталгыч чекити 0, 1, 2, 3кө. 3 бирдикке бөлдүк. Анда анын сол жагындагы 3 бирдикке бөлүп алалы. Жана биз бул саногунда а санын көрсөтөбүз. А саны мисалга бул жерде жайгашсын. Анын 0кө болгон узактыгы 1, 2, 3. Анын карама-каршы санын көрсөтүү үчүн биз 0-дүн сол жагына 3 бирдикке жылабыз. 1, 2, 3. Демек, бул жер анын карама-каршы саны. Каршы саны. Же болбосо анын карама-каршы саны негизинен кайсынчага барабар? Минус ага барабар. Анда биз минус анын карама-каршы саны деп жазып отурбастан эмне деп көрсөтүп койсок болот бул жерде? Минус а деп дагы көрсөтүп койсок болот. Анда бул жерде минус а деп дагы көрсөтүп койсок болот. Башка бир мисал сан түрүндө жазып көрсөтөлү. Мисалга минус 3-түн карама-каршы саны. Биз минус 3-түн карама-каршы санын эсептебебиз керек. Анда бул жердеги санды жаза алабыз. Минус 3-түн карама-каршы саны деп жаткандыгы үчүн биз жазуу түрүндө жаза турган болсок, минус 3-түн карама-каршы саны. Карама-каршы саны. Минус 3-түн карама-каршы саны. Саногунда көрсөтүү эсептейбиз. Саногунда минус 3, анын 0кө болгон узактыгы 1, 2, 3 бирдик узактыкта. Анда анын карама-каршы санын эсептөө үчүн оң жака 3 бирдикке жылабыз. 1, 2, 3. Минус 3-түн карама-каршы саны ал 3кө барабар. Минус 3-түн карама-каршы саны
3-кө барабар деп айта алабыз. Же болбосо бул жердеги -3-түн карама каршы саны негизинен бул 3 санын көрсөтүп жатат деп дагы айта алабыз. Дагы бир мисал аткарып көрсөтөлү. Бул жолкусунда биз -2 жана минус деп алалы. Бул сан негизинен эмнеге барабар? Аны карайбыз. Анда биз бул жерде -3-түн карама каршы саны 3-кө барабар боло турган болсо, -2 бул жерди биз 2-ге барабар деп айта алабыз. Бул жер негизинен 2-ге барабар болсо, биз -2-ге барабар деп көрсөтө алабыз. Бул жер негизинен -2-ге барабар. Анын карама каршы саны, -2-нин карама каршы саны бул 2-ге барабар. Же болбосо бул жерде берилген негизги санды таап алдык, ал -2-ге барабар болду.